Кээ бир адамдар бар да, эми Аллах сактасын, аларга да бизге да Аллах Таала туура түшүнүп берген болсун. Ширкти кандайдыр бир жөнөкөй күнөө кылып көрсөткөндөр бар да. Кечке эле ширк дей бересиңер дейт да. Мындан башка нерсе калбай калгансып. Же ширкти көргөн болсо, мындай кандайдыр койчу ал жөнөкөй эле нерсе сыяктуу көрүшөт да. Мына ушундай адамдарга мындай Куран негизин айтсак, сенде чымчыктыкындай да мээ жок деп айтса болот да. Сөз бар го, тооктукундай да мээң жок депчи. Куранда Сулейман алейхиссалам туралы окуясын айтып берет да Аллах Таалачы. Сулейман пайгамбар бул ар кандай жандыктардын, куштардын тилин билген, Аллах Таала ушундай күчүрүк берип койгон, ал жандыктар менен сүйлөшөт эле да, ар түрдүү жандыктардын алардын тилин түшүнөт эле. Ошону баарысың ар кандай жандыктар анын аскерине кирет эле да. Элсеңер, Сулейман алейхиссалам аскер ушундай күчтүү аскер болчу, анага деген ар кандай элсеңер, жолборсор, арстандар, куштар, ушунун баары тең анын аскерине кирет эле да. Ошон үчүн дүйнөнүн баарын баскан да. Анан эми аскер башчы да бул, падыша. Анан построение деген бар, аскерди тизип турат, тизип туруш керек. Ал аскерди тизсе, эмне аякта куштар, бүт нерсенин баарын тизип турат. Анан бир күндөрүн күнү ошо тизип атса, бир чымчык таппай калат. Анан Аллах Таала айтат да мына: "Ва тафаккадат тайра фaqala ma li la ara al-hutuda aw kana min al-ghaibin" дейт. Анан бир күнү үпүп деген чымчык бар го. Удот, орусчасы удот, үпүп да, кыргызчасы ошо үпүп таппай калды дейт. Таппай калып, бир ошо чымчыкты таппай калды дейт. Ал айтты дейт: "Мен эмне ал үпүптү көрбөй атам" дейт. "Эмне аны көрбөй атам? Эмне ал келген жокпу" дейт да. Ал айтат: "Ла уазибаннаху азабан шадидан aw la azbahanna aw la yatiyanna bi sultanin mubin" дейт да. Мен аны сөзсүз азыр катуу азаптайм дейт. Эмне келбейт дейт да. Же болбосо мен аны союп салам дейт. Же болбосо өзүнүн далилин алып келсин дейт да. Эмне келбей калганычы. Анык далил алып келсин дейт. Айтат: "Фамакаса гайра баидин faqala ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin" дейт. Анан канча бир көп убакыт өтпөй анан келип айтты дейт. Өзү түшүндүрүп берип атат да. Эмнеге келбей калганын, кайда кетип калганын. "Мен сен билбеген нерсени мен билип алдым" дейт. "Сенин илимиң жетпеген нерсе мен жетти" дейт. "Жана сага Саба деген коом тууралуу бир анык кабар менен келдим" дейт. Саба деген азыркы Йемен, ошол жакта деген Саба деген мамлекет болгон, чоң мамлекет болгон, ошол убакта цивилизация болгон да, аябай өнүккөн бир мамлекет болгон. Анан ошол жака бул эми куш мындайча айтканда бир разведчик болчу да. Барып ошол жакта барып көрүп келген экен да. Барып кыдырып ошо мамлекетти барып көрүп келет. Анан карасаңыздар, мына ошол жака учуп барат дагы, барып кыдырып көрүп ар түрдүү нерселерди көрөт да. Эми алар деген эми мусулман эмес, капыр коом. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Капыр элди кандай гана күнөөнүн баарын тапса болот да. Эмненин баарын гана тапса болот да. Субханалла, кээ нерселерди айтыштан уяласың, Мына ошонун баары тең эле болгон, бул капыр эл болгон да. Жана карасаңыздар, ушул чымчык, ушул куш башы кичинекей болсо дагы абалды түшүнгөн да, ушактачы. Жана эң чоң күнөөгө алар батып калганын билген да. Мына биринчи айтып берет, азыр айтат: "Инни важатту мраатан тамликухум ва утият мин кулли шейин ва лаха аршун азим" дейт. Мен аларды мен бир аялды таптым дейт. Ал аларды башкарат экен дейт. Жана ага баардык нерсе берилген экен дейт. Мында бай болгон деген мааниде. Анан деген ана ошол аялда деген бир улуу бир өзүнүн тактысы бар экен дейт да. Ушул деген ал бийлигинин көрсөткүчү болгон да. Аларда ушундай бир арш, бир трон да, мындайча айтканда. Падышалар отурат го, кресло болот го. Ушундай шумдук жазалган бир трону болчу да, ошол аялдынчы. Анан өзүнүн окуясы бар Сулейман алейхиссаламдынчы. Ошол менен да байланыштуучу, тактысы менен. Анан айтат: "Важаттуха ва qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah". Жана мен аны таптым дейт, ошол аялды дейт. Жана анын коомун дейт. Алар yasjuduna lish-shamsi деп атат да. Алар күнгө сыйынат экен дейт да. Күнгө сажда кылышат экен дейт да. Аллахтан башка алар күнгө сажда кылышат экен дейт. Ошо алар күнгө сыйынган эл болгон экен да. А мисалы кээ бир адамдарда, мисалы мусулмандар кээ бир капыр мамлекеттерине барып келгенден кийин анан айтасың, мындай кандай экен, абал кандай экен десе, аларда бул күнөө бар экен, андай күнөө бар экен, мындай экен, тигине адашкан экен, муну айтат, ошонун баарысын айтат. Бирок кандай ширктүү айтпашы мүмкүн да. Көрсөңөр, бул чымчык болсо дагы, мээси жанагындай болсо дагы келип карасаңыздар түшүнүп атат. Ширк болсо болду, башка нерсенин баарын айтып кереги жок да. Мындайча ширк бул адашуунун эң акыркы чеги да. Кайсы бир элде ширк болсо, андан башка нерсенин баары андан беш бетер бар деген сөз да. Болду, ширк болду, башка күнөөлөрдү айтпай эле кой. Башканын баарысы андан беш бетер бар да уже. Анткени бул эң акыркы чеги да. Субханалла. Ошон үчүн жанагы сөз кээбирлер айтса тарынбаш керек да. Тооктукундай да мээң жок десечи. Айтат: "Ва зайяна лахумуш шайтану амалахум фасаддахум анис сабил фахум ла яхтадун". Жана аларга, алардын өздөрүнүн амалдарын шайтан аларга кооздоп коюптур дейт. Жана аларды туура жолдон адаштырган экен, жана алар ушу туура жолго түшкөн эмес экен дейт да. Айтат: "Ала ясжуду лиллахи аллази юхриджул хабба фис самавати вал ард
дейт. Алар эмнеге Аллахка сажда кылышпайт дейт. Аллах Таала асмандар жана жердеги жашыруун нерселерди чыгарат го дейт. Ар кандай жемиштерди бүт нерселерди ошол Аллах Таала чыгарат го дейт. Жана силер анык кылгандагы жашырган нерселерди Аллах Таала баардык нерсени билет го дейт. Билет дейт. Аллаху ла илаха илля хуа раббул аршил азим дейт. Аллах андан башка сыйынып татыктуу зат жок. Чынында ал улуу арштын ээси дейт да. Мына бул жакта карасаңыздар, ушул чымчык. Ошол коомго барып көрүп келди. Жана Сулайман пайгамбарга келип туруп, ошол коомдун абалын айтып берип атат. Көрдүңүзбү? Анан ошол коомдогу баардык күнөөлөрүн баардык айтып жүргөн жок да. Алар бул күнөөнү кылат экен, ал мындай кылат экен, муну кылат экен деп бүт баарын айтып жүргөн жок да. Эмнени айтты? Бир эле күнөөнү айтты. Бир эле күнөөнү айтты Сулайман пайгамбарга. Жетиштүү болду ал эл, ал коом адашкан экен. Ал коом капыр экен. Аларга мына аскер менен барыш керек экен. Аларды басып кайра, аларды Аллахка баш ийип чакырыш керек экен деп түшүнгөнгө Сулайман пайгамбарга жетиштүү болду да. Бир эле күнөөнү айтты да.